Буга министр дагы көңүл бурган жок, зам министр да көңүл бурган жок. Ошол тестирлөөнүн жетекчисин көңүл эч кимге. Жыйынтыгында эмне болуп атат? Мына менде жүздөгөн каттар турат. Мен кыргызча окуум келбей калды. Эгерде эмки жыл андай болбосо, катуу чара колдонобуз. Кана мамлекеттик тилди өнүктүргөнүңүздөр. Орусчаны азайткыла таптакыр. Азыр бизди кыргыздын ушундай орусча сүйлөп, кыргыз тилин жерип атканыбызды көрсө, бизге наалат айтмак. Рахмат төрага. Мен өтө маанилүү маселени айтайын деп атам. Биз кыргыз тил мыйзамын колдодук. Муну колдошубуз керек. Бул жерде башка маселе. Кече жалпы республика тестирлөө бүттү. 54 баладан болгону алтын сертификат алгандан бир эле бала кыргыз тилде тапшырыптыр. 53-ü орус тилде тапшырыптыр. Биз бир жыл мурун бул маселени терең изилдегенбиз. Мына менде бүт маалыматтар бар. Bir tapşırma kırgız tilde 230 sözden tursa, orus tilde болгону 170 sözden turат. Biz mында айтканда 2 спортсменди коп койдук, бирөөгө 230 метр чурка дедик, бирөөгө 170 метр чурка дедик. Бирок медальдарды бирдей берип атабыз. Албетте 170 метр чуркаган утуп кетет. Биз былтыр сунуш бергенбиз. Буларды өзүнчө урагала. Кыргызча тапшыргандар 37 000 адам өзүнчө алтын сертификат алышсын. Пропорционалдуу түрдө жана 24 000 орус тилде тапшырган өзүнчө алын дегенде буга министр дагы көңүл бурган жок, зам министр да көңүл бурган жок. Ошол тестирлөөнүн жетекчисин көңүл эч кимге. Жыйынтыгында эмне болуп атат? Мына менде жүздөгөн каттар турат. Мен кыргызча окуум келбей калды. Мен кыргызча тест тапшыргым келбей калды. Бул котормолор Google Translate аркылуу которгон. Тапшырмалар маанисиз деген көптөгөн бирок министрлик көңүл бурбайт. Урматтуу төрага, мен кыскача эле сунушум бар. Ушул тесттин жыйынтыгы боюнча ушуга жооптуу адам жумуштан алынсын. Анткени бул кишилер кыргыз тилдин өнүгүшүнө каршы. Ошол кыска. Рахмат. Рахмат, эң туура айтасыз. Бул боюнча биз бул маселени көтөргөнбүз. Урматтуу ушул буга жоопкерчиликтүү мамлекеттик мекеме агартуу министрлиги буну эске алышыңар керек. Кыргызча жок дегенде жарымы болуш керек. Эгерде эмки жыл андай болбосо, катуу чара колдонобуз. Кана мамлекеттик тилди өнүктүргөнүңүздөр. Орусчаны азайткыла таптакыр. Азыр бизди кыргыздын ушундай орусча сүйлөп, кыргыз тилин жерип атканыбызды көрсө, бизге наалат айтмак. Бүт бардыгын кыргызча өткөрүшүңөр керек. Эң туура маселе көтөрүп атат. Тилекке каршы бүт мектеп окуучулары, бала бакчанын баары орусча сүйлөп атат. Ошонун баарын кыргызча сүйлөткөнгө эмне үчүн аракет кылбайсыңар? Айрыкча ата-энелерден да сураңыз. Ушул жерде отургандардын да көпчүлүгүнүн балдары, неберелери орусча сүйлөшөт. Кыргызча сүйлөтпөйлүбү ошону? Уялбайлыбы? Мына кече биз Иманалы Айдарбековдун айылына атын берип стелласын ачтык. Ушулар ошол эле Касым Тыныстанов, ошол эле Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбековдор азыр бизди кыргыздын ушундай орусча сүйлөп, кыргыз тилин жерип атканыбызды көрсө, бизге наалат айтмак. Ошол аталарыбыздын эмгеги күйүп кетип атат. Эгерде ушинтип биз кыргыз тилинде сүйлөбөй, башка тилде сүйлөй бере турган болсок, жакынкы жылы анда биз улут болбой калабыз, урматтуу депутаттар. Биз өзүбүздөн баштайлычы, ушу балаларыбызды, неберелерибизди кыргызча сүйлөтөйлүчү, ошолор менен кыргызча сүйлөшөйлүчү. Муктаждыкты жаратып, ишке ашырыңыздар. Рахмат. Жашасын кыргыз тили.